Ассаламу алейкум, арбаңыздар. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах тааланын менен бүгүнкү берүүбүздү баштайбыз. Бүгүн бизде конокто жеке бренд боюнча наставник жана продюсер Нуризайым. Саламатсызбы? Убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн Аллах ыраазы болсун. Азыр биздин коомдо заманбап дейбизби, өнүккөн коомдо дейбизби, өтө пайдаңызды тийгизип жатасыз деп ишенем. Маркетинг жагына эмне болуп келип калдыңыз эле, эң алгачкы суроо ушундан башталсын, Машалла, кысан суроо бердиңиз. Маркетинг жагына негизи кичинемден баягы көп деле кызыкчу эмесмин. Бирок эмнеге кызыгат элем? Мындай сүрөт тартканга, же болбосо бир нерседен эстетика көргөнгө аябай кызыгат элем да. Анан университетте окуп жүргөндө деле ишкерлик кыла элек деле мындай телефонго жакшы видеолорду, жакшы сүрөттөрдү алганга аябай кызыгып, ошол нерсени өтө жакшы көрөт элем. Анан өзүңүз билгендей Дидар китеп дүкөнүн ачып калдык. Ошол Дидар китеп дүкөнү бизге аябай мага айрыкча ошо онлайнга сүңгүп киришиме себепчи болду. Анткени билесиз, биз кичинекей көрүнбөгөн бир помещение ачылганбыз. Ал жакта эч ким өтпөйт, өтсө дагы ал жерде именно китеп дүкөнү бар экенин билишпейт болчу да. Анан биз ошол вакытта Instagram жүргүзүп баштадык. Демек биз бул жакка только онлайн менен гана адамдарды алып келе алабыз деп ошондо өзүм самоучка болуп үйрөнүп баштагам. Онлайнга маркетингке деги эле ошондо келдим. Анан окудум, ошентип карантин учуру болду, дагы сүңгүдүм, ошентип атып эле аябай кирип кеттим десем болот. Ушул китеп дүкөндү ачканыңызды билебиз да, анан кийин эмне үчүн жабылышына эмне себеп болду? Карантин болду. Биз как раз эсимде 2020 ой жок 2019 жабылдык го дейм. Жок 2020 жылы январда жабылыппыз. Болду баягы февраль айы же январь айы болду жабылсын деп бардык жака уже кетти. Анан кийин болду бизде жабылалы деп жабып айылга кеткенбиз. Анан биз жабып атканда ойлогон эмес, жөн эле временно жаап турабыз деп эле кеткенбиз партнерибиз экөөбүз. Анан кайра келгенде карантин бүттү, сентябрда келдик. Келгенде бир аз мындай уже биз башка баалуулуктар менен, башка кызыкчылыктар менен келип калганыбызды аябай байкадык дагы. Анан эми болду ушул жерден токтотолу, эми дальше өзүбүздү башка жерден сынап көрөлү деп ошол жерден жаап анан кеткенбиз да. Ошондой болду. Кийинки суроо ушул маркетинг жагынан деги эле онлайнга келгенде камерадан эң алгач сүрөдүңүз беле? Азыр эстейинчи. Эсимде экен. Как раз ошо мурун Дидар китеп дүкөнүнүн блогун алып барып атканда мен камера артында иштеп эле өзүм көп чыгарбай, өзүм баракчамды алып барбай такыр сүрдөбөйт болчумун да. То есть ал жака муктаждык деле болгон эмес. Анан Дидар китеп дүкөнүнүн аккаунтун алып барбай калдым. Анан айылга барып карантинде өзүм аккаунтумду алып барайынчы деп блог алып барып баштадым. Ошондо эсимде биринчи тарткан сторисиме 29 жолу тарткам да. Алда камерадан сүрдөнгөн балким сүрдүр, баягы айтып аткан сөздөрүм эле оюм жине албайчы. Ошондо эстеп койгом. Кийин ушуну эстеп жүрөм. Азыр 29 болду. 29 жолу тартып биринчи сторисимди киргизгем деп айтам деп эстеп калдым эле. Ошондой болгон чындыгында. Негизи эле сиз үчүн жеке бренд дегенди сиз башкаларга кандай түшүндүрүп бересиз? Сразу эле немесен кирдикпи? Жакшы, өтө сонун болду. Жеке бренд аз баарыбыз эле айтып атпайбызбы? Бул жеке бренд, онлайндан акча табуу депчи. Жеке бренд деген бул негизи ишеним, таасир, масштаб, авторитет деп айтсам болот. Жеке бренд негизи ушул 3-4 негизги нерселерди бизге камсыздайт. Кандай адамдар жеке брендке ээ болот десе, ушул нерселерди элге өзүнүн баалуулугун ачып жеткире алгандар. Бизде азыр жеке бренд десе эле баары түшүнүп атпайбы? Reels, stories же болбосо жөнөкөй жанагындай хайп болуп чыгарган нерселерди айтып атат да, бирок негизи ал эмес. Байкасаңыздар, кээ бирки адамдар болот, өзүнүн подписчиги 100 миңден, 150 миңден ашса деле блогерлер өзүнүн влияниясы жок, же болбосо өзүнүн элге болгон, рынокко болгон таасири жок да. Бирок кээ бирки мыкты адамдарды карайсың, алардын ушунчалык элге ушундай таасири бар, рынокко. Бирок Инстаграмга кирип аккаунтун карасаң, бул жөн эле бир 5 миң же 10 миң, 30 миң эле катталуучусу бар да. Ошон үчүн мен айтат элем, бул блогер болсоң эле же болбосо көп подписчик болсоң эле бул жеке брендиң түптөлүп калат деген нерсе эмес да. Жеке бренд бул атайын системанын жыйынтыгында, атап өткөндөй жанагы 3 критерийди эске алып, ошонун жыйынтыгында болгон нерсе. Бул күчтүү жеке бренд деп, таасирлүү жеке бренд деп аталат. Азыркы учурда Кыргызстанда жеке бренд эмне үчүн маанилүү болуп баратат? Ошо онлайнга 2020 жылдан бери аябай сүңгүп кирбедикпи? Ага чейин айрыкча кыргыз аудиториясында көп деле Инстаграмга муктаждык жок эле да, анан көп ишенбейт эле. Мен билем, жаңы СМ боюнча сабак берип баштаганда көптөрү ишенбей, бул лохотрондор же болбосо бул жак жөн эле алдап кетишет деп ишенишпейт эле да. Бирок ошентип айтып аткандар азыр наоборот Инстаграмга муктаж болуп калды. Анткени бул жактан соода кылсаң дагы же болбосо өзүң кызматыңды сатсаң дагы, даже
врач болсоң дагы бул жак уже сага муктаж бир нерсе болуп калды да. Ошого Кыргызстанда эгерде эми өзүң ишкерлигин кылам десең, эми акча тапканды айтпай эле коеюн, андан башка нерселерди айтайын, ошондой эле өзүңдүн таасириңе ээ болом десең, элементарный жөн эле кайрымдуулук кылам десең дагы сага жеке бренд керек. Маанилүү, Маанилүү, аябай маанилүү. Сонун. Бир кийим дүкөнүң болсо ошо брендти айтып атасыз да, жана алды деген сыяктуу мисалы. Ооба, экөөнүн айырмасы бар. Мисалы жеке бренд бул өзүңүз атап кеткендей, бул адамдардын атактуулугуна иштейт да. Ал эми бренд өзү эгерде товарный бизнести же болбосо компаниянын брендин чоңойтом десең, ал такыр бөлөк, ал жакта маркетинг такыр башкача иштейт. Адамдардан такыр бөлөк иштейт да. Негизи основасы бирдей болушу мүмкүн, бирок начинкалары, колдонулган инструменттери такыр экөө башкача. Ошого эгерде ким азыр товарный бизнес менен же болбосо өзүнүн компаниясы боло турган болсо, буга чейин ошону өнүктүргөнгө иштеп келген болсо, эми өзүнүн жеке брендин иштейин деген болсо, анда уже такыр башка система менен иштейт да. Ошондой. Жеке брендти нөлдөн баштап келаткандар эмнеден башташы керек? Жеке брендти нөлдөн баштагандар Эң алгач кандай кадамдарды ташташы керек? Сонун аябай жакшы суроо бердиңиз. Бул суроо менин блогумда да аябай көп келет. Айтып атам го, жана көпчүлүк эле жеке бренд курам десем эле дароо reels алып башташат, же болбосо блогер болуп башташат. Ооба, бул жаман нерсе эмес, сонун нерсе. Бирок бул жеке брендтин бир элементи катары да, же болбосо бүткөн жумуштун чагылуусу гана да. Ага чейин эмнелер болуш керек? Айта берейин эми. Негизи бул курстарда айтыла турган маалыматтар да. Ага чейин эмнелер болуш керек? Айтып атпаймынбы, адам эч качан сиздин сторисиңиз үчүн же reelsиңиз үчүн келбейт депчи. Адам сиз болгонуңуз үчүн келет да, сиздин эмоцияңызга байланат. Адам сиздин өздүгүңүзгө байланат, сиздин сыйлаганыңыз үчүн, сизге байланганыңыз үчүн, сизди сиз көргөнү үчүн келет да. Ошон үчүн биз уникалдуу же болбосо күчтүү жеке бренд курушубуз үчүн алгач өзүбүзгө үңүлүшүбүз керек. Мен киммин? Эмнеге жаралдым? Эмнеге жеке бренд кургум келип атат? Элдерге эмнени айтып чыккым келет? Бул убактылуу же мындан ары дагы улап кетүүчү нерсеби, ишпи? 10 жылдап, 20 жылдап же болбосо мен бул дүйнөдөн өткөндө дагы артымдан кала турган, же болбосо айтып эстей турган жумушпу деп ушинтип үңүлүп өзүнүн көрөңгүсүн казыш керек да. Анткени качан ушул уникалдуулук жакшы чыкканда, качан адамдын өзүнүн баалуулугу жакшы чыкканда, ошондо гана адам аябай сонун жеке бренд курат да. Мен блогерликти кааладым. Ооба. Кайсы нишаны алып кетем деп мисалга, эмнелерге тиешелүү нишаны тандай турган болсом, эң алгач кайсы багытта алып кетишим керек? Эмнеге көңүл бурушум керек? Ооба. Жаңы баштап жатканда бул дагы эң көп берилген суроолордун бири. Анткени мен блог алып барып баштадым, эмне тууралуу сүйлөйм деген суроо келет да. Анан ошондо айтат элем, кайра эле ушул баягы көрөңгөгө кайтсак депчи. Анткени Аллах таалам бизди уникалдуу кылып жараткан да. Ар бирибиз бири-бирибизге окшобойбуз да. Сөзсүз биздин өзүбүздүн икигайыбыз бар. Сөзсүз биздин өзүбүздүн башкалардан өзгөчөлөнгөн бир нерсебиз бар да. Сөзсүз биз эч качан бирөөдөн алсыз, же болбосо эч качан башка бирөөдөн кыйын эмеспиз да. То есть биздин өзгөчө болгон эле өзүбүз барбыз да. Мына ошол нерсени ачыктап чыкканда өзүбүздүн нишабыз уже жеке брендте бул позиционирование деп айтылат дедим. Ошол анык болот да. Анан бул сиздин айта турган темаларыңызга багыт алганда. Ал эми мисалы акча табуу үчүн, же болбосо адамдарга кызмат кылуу үчүн, же болбосо бир нерсени сатуу үчүн кандай ниша багыт тандайм дей турган болсо, анда дагы учурун дагы карап көрөт. Рынокту анализдейт биринчи, ал кандай максатта, эгерде уже блогунда адамдар бар болгон болсо, аны анализ кылат биринчи. Менин аудиториямда блогерлер кандай, то есть элдер кандай, каякта, кайсы жерде жашашат, кандай салт санаада жашашат, эмнени баалуулук деп аташат, мен буларга эмне берсем азыркы муктаждыгын жабат, айрыкча прям болдорун прям жазып чыгыш керек да. Жакшы. Анткени мисалы аудиторияны изилдебей туруп, туура товар же болбосо өзүңүн продуктуңду сунуштай турган болсок, анда жакшы сатуу же запуск болбой калышы толук ыктымал да. Ошого сунуштайт элем. Ал эгерде уже аудиторияңыз бар болгон болсо, анда биринчи аудиторияңыз менен жакшы изилдеп, ошолор менен жакшы сүйлөшүңүз деп. Бизде еще бул каздев деп аталат. Каздев бул кыргызчасы маек. Жөн эле аудиторияң менен 4-5 же 10-30 адамга чаласың дагы сүйлөшүп баштайсың. Өзүң багытында мисалы кондитер боло турган болсоң, сиз бир сонун бир торт алып чыккыңыз келип атат, же болбосо өзгөчө бир вкус алып чыккыңыз келип атат да, анан кийин чаласыз дагы. Акыркы жолу качан десерт жедиңиз эле? Десерт тандап атканда эмнесине маани бересиз?
десертте сизге кооздугу маанилүүбү же ичиндеги начинкасы маанилүүбү? Сонун жакшы. Десертте сиз мындай өтө сладкий болуп кеткенин жактырасызбы же мунасын жактырасызбы? Ушинтип өзүнүн багытына жараша бир 10-15 суроо кылып алып, ошо менен бир 20-30 же болбосо хотя бы 10 адам менен сүйлөшүп чыкканын сунуштайм да. Ошондо уже өзүндө конкреттүү картинка пайда болуп калат. Мен точно ушундай кылышым керек экен, мындай кылып алып чыгышым керек экен деп туруп уже бүт баары көз алдына келип калат да. Ал эми эгерде жаңыдан блог баштап эми нишамды кантип тандайм десе, анда сөзсүз өзүнүн учуруна кайт дейт элем. Анткени учурда колунда эмне бар болгон болсо ошо менен баштай берсин. Мисалы үйдө отурган жөн эле абол отурган болсо, мисалы товар заказ кылганга акча керек да. Хотя бы 50 000 100 000 акча керек. Эгерде 50 000 100 000 жок болсо, анда жөн эле товар сатпай эле өзүңүз айткандай эле мисалы тамак жасап баштаса дали болот мисалы. Же болбосо продюсер болуп баштаса болот. Же болбосо туугандары же башка бирөөлөр товар сала турган болсо ошо менен баштаса болот. Просто учуруна караш керек. Азыр мен эмне кылып, эмне кылып, кантип таап жана кимге кантип сатам деген 4 эле суроого жооп берип кое турган болсо, анда уже өзүнүн нишасын тандай алат. Сон бизде көп учурда ушул онлайн тармагына келүүдө жолдошунун каршылыгы же болбосо кайын журтунун каршылыгы же болбосо жөн эле өзүнүн мээсиндеги эл эмне дейт, туугандар эмне дейт, ал эмне дейт, бул эмне дейт деген суроолор бизге көп жерден тоскоолдук жаратып коюшу мүмкүн да. Негизинен алганда жолдош менен бир ортого салып ушул маселени аны көндүрүп, кайын журтту көндүрүп, анан эл эмне дейт деген ойдон дагы арылууга мүмкүндүк барбы? Ооба, бар. Негизи ал эл эмне дейт же болбосо үй бүлөсүнүн, жолдошунун каршы болгондо бул адамдын өзүнүн эле күзгүсү да. Муну мен өзүм примермен да өткөн, ошол тууралуу айтып берейин. Биз эмнеге бир нерсени жасайын деп, бирок ошону жасагыбыз келбегенде сөзсүз түрдө айланадагы баардык нерселер бизге ошол нерсени подтверждение кылат да, далилдейт. Мисалы сиз азыр бир сонун бир чоң бир иш баштайын деп турасыз да, анан ичиңизде аябай коркуулар болуп атат, тымызын болгон нерселер болуп атат да. Анан кийин оюңуздун 80-90% коюлуп жөн эле койчу, уят болосуң. Элим дагы тиги таанышым эмне деп коет, бул эмне деп коет, банкрот болуп калсам кантип төлөйм деп ойлонуп ичиңизде тызылдап турасыз да. Анан 10% сизде неме үмүт бар да. Анан жок, мен жеңе алам, жок, мен иштей алам деп ушинтип 10% ушинтип турат да. Анан ошол 10% алек неме кылып туруп анан ушуну эми азыр чечим чыгара албай атасыз да. Жакынымдан сурап көрөйүнчү деп туруп анан жакыныңыздан сурайсыз да. Анан жакыныңыз сизге кантип жооп берет? Сиздин энергияңыз, сиздин болгон көзүңүздөгү, өзүңүздүн бетиңиздеги, даже мээңиздеги болгон аураңызды бүт баары жок, мен бул нерседен коркуп атам деген отраженияны берип атса, алар сизге эмне дейт? Сөзсүз түрдө сизге ошол эле жоопту айтат да. Биз баягы психологдор бул нерсени көп айтат, отражение күзгө дейт. Бул бизге баналдуу нерсе катары угулуп калган да. Бирок чындыгында эле биз эмнени каалап, мээбизде эмне түшүнүктөр болуп аткан болсо, биз айланабыздан ошол нерсени гана алабыз. Элементарный, эл эмне дейт деген биз эгерде ошол нерсеге маани берип фокус кое турган болсок, анда сөзсүз алардын эмне дегенин угуп эле өтүп кетебиз да. Эгерде биз ага фокус койбосок, ал бизди укпайбыз дагы. Азыр көрбөйбүз дагы. Даже миллион комментарий болсо дагы биз ал жүрөгүбүзгө өтпөйт дагы да. Анткени биздин фокусубуз ал жерде эмес. Ошол сыяктуу эгерде жакындарыңыз, күйөөлүү мындай жолдошторубуз колдобой аткан болсо, бул мен окуучуларымда көп кездешет. Мен блог алып барайын десем, кайненем колдобойт, же болбосо күйөөм колдобойт дейт. Айтат элем, алгач эгерде ал сиздин негизи блог алып барганыңызга, жүзүңүз көрсөткөнгө макул, бирок учурда бир кыйынчылыктардан улам, же болбосо сизди ошол жумушка кирип кетет деп каршы болуп аткан болсо, анда көндүрүүгө жакшы нерсе бар. Мисалы болот, кээ бирки диндар үй-бүлөлөр болот, жок, такыр эле каршы болушат. Өзүңдү да көрсөтпө, андай мындай дегендер болсо, анда эми ал өзлөрүнүн маселеси да. Анда үнү жок, бети жок, колу да, денеси да жок, жөнөкөй сонун блог алып барса дагы болот. Эми жанагы жерге кайталы. Эгерде жолдошуңуз негизи в целом уруксат бергенге сиз көзүңүз жетет, эми ошондо кантип күнөндүрабыз да. Эми бул прогресс деп аталат. Биздин тилде прогресстин өзүнүн этаптары бар го. Жолдошуңузга жакшы отуруп, баалуулугун жеткириш керек деп айтам. Мисалы, эркектер бизди эч качан таарынтайын дебейт да, күйөөлөрүбүзчү. Эч качан бизди сындырып алайын дебейт, эч качан бизди кыйнайын дебейт да. Наоборот, биз баягы комфорттуу, кыйналбай, эч нерседен мындай
муктаж болбой жашоо шартын түзгүсү келишет. Анан туруп эле биз бир нерсе менен алек болгубуз келсе алар ойлонот да бул эмне болуп атат депчи. Анан албетте өзүбүздө миллион түшүнүк, миллион туура эмес негативдер болгон сыяктуу алардын мээсинде да миллион негатив түшүнүктөр бар да, аларды биз кабыл алышыбыз керек. Любой эле эркек бул азыр акча таап баштаса же болбосо бул азыр жеке брендин күчөтүп баштаса мени укпай мага баш ийбей баштайт деп ойлойт. Эми бул биз жана күйөөлөрүбүз акча таап же болбосо көчөгө чыкканда кызганып баштайбыз го. Ошондой эле көрүнүш да, муну мындай нормалдуу эле кабыл алыш керек. Демек биз ошол нерсесин андай оюн ойлобоо үчүн биз туура неме пазлдарды коюп бериш керек. Так, мен азыр менин негизги максатым ушундай, негизги миссиям ушундай. Мен Инстаграмга башка элге тийип кетейин деп чыкпай эле турам, башка жигиттерге көрүнөйүн деп чыкпай эле турам. Мен негизги ушул баалуулуктарды жеткиргим келет. Мен өмүр бою ушинтип эле келип үйдө отуруп эле өзүмдүн баардык потенциалымды жаап өткөргүм келбейт деп мындай жакшы баалуулугун ачып презентация кылып бере турган болсо, андай эркек албетте колдойт да. Мен билем башында такыр колдобой, бирок кийин өзү баалуулугун жеткирип, жыйынтык көргөндө колдоп кеткен эркектер да жок эмес да. Демек ал эркектерге убагында көп айтышат, ал жыйынтыгы көргөндө болуп атканын көргөндө ишенди деп. Жок, анда ишенген жок да. Просто сиз мурунга караганда жакшыраак баалуулугун жеткирип калдыңыз. Ошондой эле айырмада. Негизи сиздин жолдошуңуз дагы ушул тармакта сизди колдоп, коштоп, жаныңызда ар дайым турарын билебиз. Анан үй бүлөңүздөр катары жолдош менен айым бир тармакта жумуш алып барган жеңилби же үй бүлөдө экөөсүнүн кызыкчылыгы жок болуп калбашы үчүн экөө эки башка темада сүйлөшүүнү каалайт белеңиз? Башында оңой дагы, анан кыйын дагы болгон. Жеңил жагы кандай болгон дегенде, бул өзү бул тармакта болгон үчүн менин бул ишти алып баруума аябай түшүнүктүү караган. Азыр деле түшүнөт, аябай жакшы. Эмне жумуш кылып атсам да мага түшүндүрүү кажети жок. Айтып койсом, болду, тигине экен да уже билип алат. Мисалы, съемкам десе уже же болбосо съемкама сценарий жазып атып, ушул жери болбой атат, эмне кылайын деп айтсам уже оферлер менен придумать этип, кадрлар менен уже болду коюп берип кое алат да. Бул жагынан аябай жакшы. Сонун максаттар дагы бир багытта түшүнүшөсүң, ал жагы аябай жакшы. Анан кыйын жагы кандай болот десе, мисалы, баштап экөөң чогуу көп иштеген учурда, эми любой эле бир бизнесте жүргөндөр мени түшүнөт. Ар дайым чогуу болгонуңда мындай каршы пикирлер болушу мүмкүн, же болбосо бири-бириңди түшүнбөшүң мүмкүн, же болбосо бири-бириң сага жаккан ага жакпашы мүмкүн, ага жаккан мага жакпай калышы мүмкүн деген сыяктуу ушундай кичинекейлердин арасынан мындай иштөө кыйын болушу мүмкүн да. Бирок качан бири-бириңерди уга билгенде, отуруп бир столдун үстүндө сүйлөшүп алганда, эмоция эмес, мындай эмне проблема болуп атат, өзөгүн кантип чечсек болот, бул симптомдор болуп атат, демек өзөгү каерде жатат, эмне ой болуп атат деп ошондой чечише алганда гана жеңил болот экен. Ошого сунуштайм, эгерде жолдошуңуздар мындай особый бир жумуш менен алектенбей эле өзүн таппай жүргөн болсо, анда онлайнга өзүңүздөр менен чогуу алып келип көрүңүздөр деп. Мен мындай параларды көп билем, өздөрү менен чогуу иши онлайнга алып келгендер. Мен жолдошум аркасынан келип калып атпаймынбы? Ошол сыяктуу. Анан сиздер дагы чогуу бир арка түшөсүздөр деп айтат элем. Эң башкысы бири-бирин түшүнүү деп айтат. Бири-бирин түшүнүү. Ушуга эле катары сиз негизги басымдуулукта кимсиз? Адиссизби, апасызбы же аялсызбы? Мен баарымын. Баарысыз. Анткени баары болбосом мен жокмун да. Бул ролдорум албетте. Биринчи эле Нуриза катары просто инсанмын, кызмын десем болот, адаммын десем дагы болот, кызмын. Андан кийин албетте биринчи кезекте аялмын, анан балдарыма апамын, анан адисмин. Анткени биздин бул дүйнөгө жаралган максатыбыз, миссиябызды билесиз. Бул тукумулоо, үй бүлөнүн очогун кеңейтүү, кийинки буунга өткөрүп берүү дегендей. Анан мен жумушумда дагы постоянно ошол нерсеге приоритетке үй бүлөнү биринчи койгонго аракет кылам. Анан кээде болот албетте, айрыкча башында аябай көп болчу. Мисалы, жаңы турмушка чыкканда көп выгорание боло берчүмүн да. Анан жаңы апа болгондо да көп выгорание болдум. Анткени башында эми любой эле нерсеге жаңы көнөсүң го. От крайности в крайности кетип кала берчүмүн. Мисалы, только же иштеп ишке башчы менен кирип кетчүмүн да. Анан же болду, мен көп иштеп койдум. Байкуш балама неме внимание жетпей калды деп өзүм күнөөлүү сезип кайра апалыкка кирип кетчүмүн да. Азыр эми 2 жылдан бери жакшы балансты үйрөндүм. Азыр эч кандай кыйынчылык жок. Баарын баланста, үй бүлөнү дагы, баланы дагы, ошондой эле жумушту дагы баланста алып кетүүгө жакшы үйрөнүп калдык десем болот.
сон ушун менен эле катар дагы бир суроо бергим келип атат да. Башкаларга ушул тармакта кеңеш бере аласызбы? Мисалы онлайн тармакта жумуш алып баргандар камерага сулуу болуп сүйлөп койсо анын көйгөйү жоктой көрүнөт да. Анын үй бүлөсүнө баардыгы тынчтай көрүнөт. Бирок ошол эле учурда сизде деле балдар сыркоолоп калган учурлары, өзүңүз сыркоолоп калган учурларыңыз, жолдошуңуз менен кээде казан аяк кагышпаган үй бүлө жок болсо керек, кагышат. Ошондой маанай жок учурларда контентти таштап койсо убактылуучу. Кийин деле алып кетем деген болобу? Негизи контентти туруктуу каждый день ар бир күн алып кетиш керекпи же кээде чарчаганда эс ала турчу дегенге мүмкүнбү? Бул жерде эки суроону камтып кеттиңиз. Биринчиден сурайын. Бул интернетке эмнени чыгарса болот, эмнени чыгарбаса болот дегенди түшүндүм окшойт да. Негизи билесиздер, Instagram бул аябай кооз жашоо да. Ал жакта эч ким мындай өзүнүн жаман жагын көрсөтпөйт, өзүнүн факаптарын чыгарбайт, ийгиликсиз болуп калган нерселерин такыр чыгарышпайт да. Анан бирок азыркы 25-26 жыл трендте болуп атат. Көрүп атасыз өзүңүз, айылдык блогерлер аябай чыгып атпайбы? Эмне үчүн алар трендке айланат? Анткени адамдардын баары ушу идеальный картинкадан чарчап калышты да. Наоборот, натуралдуу бир нерсеге ашык болуп, тоого, кадимки жашоого прям муктаждыгы пайда болгон үчүн айылдык блогерлердин акыбаты азыр аябай сонун учуп атат да. Ошого эле пример катары айтсак болот. Сиз азыр жашоодо кандай боло турган болсоңуз ошо боюнча блог алып барышыңыз керек. Эгерде сиз блогерсиз, экспертсиз, продюсерсиз, билбейм, кыскасы блог алып барасыз, Instagram үчүн башка образды жашап, өзүңүз жашоодо башка образды жашай турган болсоңуз сизге аябай кыйын болот. Чарчап кетесиз. Постоянно туруктуу контент алып баруу сиз үчүн невозможно болот. Мен билем, даже тааныштарым бар. Мен үйүм нете болуп атат, же болбосо кухням начар болуп атат, же болбосо ремонт начар болуп атат, бул жери чийилип калды, бул жери мындай болуп атат деп эле чыкпай коюшат да. Анан ошентип эле таштап коюшат дажечи. Же болбосо тур азыр мен эшикке чыкканда чыгам дейт да. Эшикке чыкмайын, контенти жок болуп калат. Анан ошого айтат элем, мындай адамдарды алдап мүмкүн эмес. Сиз качан өзүңүздү алдап баштаганда адамдар аны сезет дагы, контентиңиз дагы андай неинтересный болуп баштайт. Ошого силерге сунуштайм. Учурда кандай болсоңуздар эле ошол боюнча алып чыгыңыздар. Бул натуралдуулук, естественныйлык, наоборот, сизге өзүңүздүн уникалдуулугуңуз болуп эсептелет. Даже ошол кызыл халатыңыз, даже ошол рваный носкиңиз. Анан экинчи суроо боюнча айтпадыңызбы жанагы? Эс алдырса болобу? Албетте. Негизи бул эми баягы команданын чоңдугу, кичинелигине да карайт да. Даже эми команда чоң боло турган болсо, экспорт эс алып жатканда дагы команда кете берет да, Instagramчы. Анан ошол учурда неме билинбей калат да. Бирок башында өзүң жалгыз блог алып барып аткан болсоң, албетте сөзсүз эс алыш керек деп айтам. Бирок мисалы буну жумуш катары алгандан кийин эс алып атам деп бир жумалап жоголуп кетпеш керек, же болбосо бир айлап жоголуп кетпеш керек да. 7 күн болсо, ошонун бир күнүн как обычно выходной катары көрүп, еще аны сиздин Инстаграмдагы подписчиктериңиз дагы билиш керек. Бүгүн Бегим айже неме эс алууда. Бүгүн Бегим айже эс алат телефонсуз деп, алар да билип калгандайчы. Ошону эс алсаңыз, сөзсүз андай эс алуу керек. Анткени постоянно иштей берсең деле чарчап кетесиң да, уже нерв болуп, тревожный болуп баштайсың да. Ошон үчүн сунуштайм, эс алыңыздар деп. Жанагындай жоголуп кетип, кайра пайда болуп, кайра туруксуз болуунун кажети жок деп айтам. Албетте бул дагы максатыңызга жараша болот. Блогду эмне үчүн алып барып атасыз? Хобби катары алып барсаңыз, каалаганча алып барып эс алып берсеңиз болот да. Бирок жумуш катары серьезно карап алып барып аткан болсоңуз, анда сөзсүз түрдө иш катары караш керек. Жеке бренд деп калдык да. Ушул тармакта негизи эле наставник, продюсер болобу, маркетинг жагында жумуш алып барып, өзүнүн каалаган өлкөсүнө чыгып эс алууга, өзүнүн каалаган үйүндө жашоого, каалаган машинасын айдоого, ошол нерселерге кол жеткирүүгө болобу? Ооба. Азыр негизи эле жашоодо акча табуу жеңил болуп калды го. Бирок Инстаграмдан акча табуу огош бетер жеңил болуп калды го. Мисалы, атактуулук мурун кылуу кыйын болчу го. Азыр атактуу болуш аябай жеңил болуп калды го, прямчы. Мурунка караганда бардык нерселер жеңил болуп атат, бирок но деген жери бар да. Мисалы, акча табуу жеңил болгону менен ал утурумдук жеңил да. Бирок сен туруктуу, постоянный система менен акча табам десең, ал кыйын. Эгерде мисалы көп подписчик топтойм дей турган болсо, көп подписчик топтоо деле азыр жеңил. Бирок өзүнүн жеке бренд менен, баалуулугу менен, мыкты, менен сатып ала турган, мени авторитет катары көрө турган аудиторияны топтойм десең, ал кыйын. Танда өзүңдө. Ошон үчүн айтат элем, албетте бул жакта эми азыр баары эле көрсөтүп чыгарып атпайбы? Үй алуу, акча табуу, чет өлкөлөргө эс алуу, ар ким возможностуна жараса кылып атат. Кылса болот. Бул жеңил эле нерсе. Болгону ар кимдин өзүнүн баалуулугуна жараша да. Болот, жеңил, сонун результат катары.
Сонун биз билгенден сиз эми көптөр менен иштешип жүрөсүз да, бирок алардын катарында мен сыйлаган Нуркыз Кадырбекова эже менен иштешкениңизди билесиз. Канча жыл болду? Эже менен иштешкен кандай болуп, эмне болуп иштешип калдыңыз эле? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Нуркыз Кадырбековна менен иштешип атканыма продюсер катары 2 жылдын жүзү болду. Биринчи жолу биз Азия уюмдар форумун өткөргөн элек 2021 жылы, жок 22 жылы өткөргөнбүз. Ошондо эжекени биз спикер катары чакырып, ошондон улам таанышып калганбыз. Анан көп өтпөй эле эжеке сунуш берип калды. Анда мен бошобой жүрүп, анан кийин дагы сүйлөшүп, анан 2022 жылы декабрда иштешип баштаганбыз. Ошондон бери иштешип келеткенбиз. 23 толук, 24 толук, 25 3 жыл болуп кеттиби? Ушуну болуп кеткен окшойт. 4-жылга карап жок 3 жыл толук болду окшойт да, же 2 жыл толук болдубу? Мен кыскасы ошондой болчу да. Анан жок 2023 жылы иштеп баштаппыз. Туура 2023 2 жыл болгон туура эле. Анан ошондо эжеке ага чейин өзү курстар запуск кылып, жакшы продюсер издеп аткан экен эле. Как раз ошондо иштеп баштап, ошодон бери иштеп келебиз. Туруктуу, жакшы, алхамдулилlah. Ар ай сайын запуск кылбасак дагы, ар 3 айда, ар 4 айда сезондорго карап, курстарын, баалуулуктарын чыгарып запуск кылабыз. Негизи эксперт менен иштешкенде эмнеге басым жасайм? Анын баягы эле кайра көрүнгөсүнө. Ал чындап элге эмне бере алат, кандай баалуулук жеткирет, ишеними кандай сал санаасы кандай, ошол нерселерге маани берем. Эжекеники буга аябай топ келет. Өзүнүн тажрыйбасы дагы, билимдери дагы, тарбиясы дагы, элдерге айткан насааты дагы баардык жагынан топ келишкен эжеке чындыгында. Анан менин задачам болгон ошол эжекенин көрөнгөсүн казып элдерге жайылуу болчу. Ушул аралыгында ошол нерсени жеткире алдым деп ишенем. Жакшы. Контент алып барууда кайра эле ошол өзүбүздүн максатыбызга жараша да. Биз кандай аудитория топтойбуз? Эмне себептен, эмне максаттан бул блогду алып барып атабыз да. Биз сабак өткөндө албетте контент түрлөрүн өтөбүз. Анан рилстердин дагы вирусный рилстер деп, сатучий рилстер деп типтерге бөлүп алабыз. Постоянно экспертный видеолор чыгарсаң дагы топко кетпейт да. Же болбосо постоянный сатучий видеолор чыгарсаң да топко кетпейт. Ошол учурда трендтерди өзүнө адаптация кылыш керек. Ошондо үйрөтөбүз да. Эгерде ошондой максатта боло турган болсо мен одобрение берет элем. Эгерде жөн эле жанагындай болбош үчүн эле бийлеп чыгып, же болбосо жөн эле убактысын кетирип аткан болсо анда жок дейт элем. Мисалы Instagram'дан контент аркылуу азыр ушундай сонун мүмкүнчүлүк болуп калды. Сонун баалуулуктарды берсе болот, сонун даваттарды кылса болот, сонун сабактарды өтсө болот, сонун максаттарга максатташкызса болот, сонун пикирлерге пикирлеш кылса болот да. Ошону прям глубоко кирип туруп алып чыгып, разговорный кылып, же болбосо сүйлөп алып чыгып берсе эмнеге жок дейм да. Жөн эле бий тартканда деле сенин убактың кетет да. Жөн эле тренд тартканда деле сенин убактың кетет. Ошончо энергия трат этесиң да. Бирок анын результаты нолго барабар болуп атпайбы? Бул жак ошого эле барабар бул жактын результаты, барабар эми ушул жашоодогу неме пайдасын өзүбүз көрөбүз, плюс эми акыреттеги пайдасын эми элестете албайсыз да. Ошол сыяктуу. Сон бизде азыр декретте деле көп айымдар отурат, бирок башка интернеттен блогерлерди көрүп, ошондой блог алып баргысы келет, же болбосо таанымал болгусу келет. Алар бирок ыңгайлуу учурду күтүшөт да, балам чоңойсун, үйүм бүтсүн, же болбосо жакшы квартирага көчүп алайын деген сыяктуу. Аларга кандай кеңеш бересиз? Чын эле ошондой өздөрүнө ыңгайлуу болгон квартираны көчүп алганы жакшыбы, же кандай болсо ошондой жүктөгөнү жакшыбы? Бирок андай адамдар үчүн негизи ар дайым шылтоо табылабы, же азыр каалаганын дароо аткарып кеткени жакшыбы? Негизи баягы ыңгайлуу учурду күтүп жүрүү деген синдром бар негизи. Синдром муну атай синдром деп да психологдор аташып коюшкан. Жашоо үчүн бир жашоону күтөбүз да. Учурда жашоо кетип атат го. Ошол эле сыяктуу блогер болуу үчүн башка жашоону күтөбүз да. Учурда жашоону чагылдырган мүмкүнчүлүк бар да. Мурун айтып кеткендей эле, эч качан идеалдуу моментти күтпөш керек да. Даже кийин жаңы квартирага көчкөндө деле балким ал квартира сиздин бир нерсеңизге жакпай калышы мүмкүн. Же болбосо көп блогерлерди байкайм, же болбосо көп эжелерди мен iPhone алсам блог алып барып баштайм деп күтө беришет да. Мен ал эжелерге айтат элем, эгерде азыр iPhone алууга мүмкүнчүлүк болбой атабы, колуңуздагы телефон менен эле блог алып бара бериңиз деп. Мен андай окуялардын да толтура примерлерди айтып бере алам. Өзүм дагы биринчи блог алып барып баштаганда iPhone жок эле, Android менен баштагам. Ал Android менен деле сонун блог алып барса болот да. Ошо Androidдин мүмкүнчүлүгүнө карап пост каруселге неме басым жасаса болот. Ал жактан сүрөттү тарткан аябай жеңил да. Сүрөт
сүрөткө басым жасап туруп ошо менен баалуулуктарын берсе болот да. Ыңгайлуу учурду күтпөңүздөр деп айтат элем. Ошол эле сыяктуу балам чоңойсун кичине бош оюн көбүрөөк жумушту талап кылат, же болбосо ишке чыкканда алып барып баштайм деп мындай шылтоолор төгөнбөгөн учур болот. Айтат элем мисалы, эгерде сиз азыр ушундай шылтоолоруңуз көп болуп аткан болсо, анда через канча десем бир 3 жылдан кийин деле 4 жылдан кийин деле ушул эле учур болот да. Анткени буга пример катары өзүмдүн жакындарым болот. Жаңы 2020-жыл онлайн аябай пуш деп ракетадай эле болуп кетпеди. Ошол учурда мен менен чогуу аябай көп тааныштарым онлайнга келген да. Бирок алар алгылыкту алып кетпей, же болбосо жакшы баягы идеалдуу моментти күтүп жүрө берип, алар баягы бир жерде туруп калышты да. Анан даже жакын бир эжем бар, эжелерим бар, точнее айтсам. Алар ошо мен өзүм сабак берип атканда, силер да онлайнга киргиле, бул жакта мүмкүнчүлүк, силерде акча тапкыла деп куратор кылып, башка жумуштарды берип, үйрөтүп, курстарга доступ ачып берип ушинтип берет элем. Анан кийин бирок алар баягы жашоо турмушун алам, башка нерсесин алам, еще приоритетке биринчи кезекке койбогонунан улам калып кете берди. Азыр ошол эң чоң улуу эжем айтып коет, ушу силер баштай электе мен баштадым эле, дагы деле жүрөм депчи. Ошол сыяктуу мына өзүңүз эле ойлосоңуз, онлайн келгенде оюңузга келди эле, бирок андан бери почти 5 жыл өттү. 5 жылдан бери результат иштегендер болуп кетип атат. Күтүп отургандар күтүп атат. Мындан кийин 5 жылдан кийин деле ушул көрүнүш болот да. Ошого айтат элем, эч качан идеалдуу моментти күтпөңүздөр деп. Анан эң жакшысы негизи ошол баягы идеалдуу моментти сындыруучу нерсе бул наставниктер менен иштөө да, же болбосо бир курс сатып алуу. Ошондо сен өзүң зона комфорттон чыгарасың да. Анан ошол жактан барып акча төлөгөндө прям мен акча төлөдүм, кой результат чыгарайын деп жасап баштайсың да. Бирок ал курстарды окуп алып еще андай окуучулар да бар. Толтура курстардын баарын окуйт, бирок бирөөсүн да кылбагандарчы. Результат Аллахтан, бирок биздин аракетибиз үчүн берилет да. Любой курска барып, любой наставникке барып деле действие кылбасаңыз, эч кандай жыйынтык болбойт да. Ошон үчүн кыймылды өзүңүзгө коюп, жоопкерчиликти өзүңүзгө алып, өзүңүздүн жашооңузга өзүңүз автор болуп баштаңыз дейт элем. Азыр кайсы кесипти аркалабасын, мейли мугалим, мейли врач, же болбосо дордойдогу жөн эле кийим сатуучу болсун, интернет тармагында өзүн реклама кылгандар утушка жетип атабы, же жөн гана жайбаракат өзүнүн ордунда отуруп иштегендер утушка жетип атабы? Экөө тең. Экөө теңби? Басымдуулук кылабы негизи онлайн тармагы? Жок, бул жакта экөө тең деген эмнени айтып берейин азыр. Мисалы онлайнга блог алып барганда жумуш эки эсе көбүрөөк болот да. Мисалы сен азыр врачсың, пациенттериң келип атат, сен параллельно сторис киргизип аларды чыгарып жетишиң керек да. Анан жайбаракат жөн эле иштегендер эми өзүн баягы кыйнабай, жеңил эле, беймарал эле иштеп, мына жашоону жашап иштеп атышат да. Андайларга ал жагынан мен машаллах дейм. Бирок ошол эле учурда андай жөнөкөй ишинде дагы андай жайбаракат, мындай кайф алып, рахат алып иштебесе, анда аларга жок дейм да. Ошол жерин эле я имела в виду. Анан албетте акча тарабынан, атактуулук тарабынан, элементарно ошол 12 жыл бою, 11 жыл бою окуган билимин элге жайылтуу жагынан ошо врачтар эгерде блог алып барбаса, анда алар жеңилишет да. Чындыгын. Анткени күнүнө же болбосо айына ал 500 адамды тейлейт чыгар, же болбосо 200 адамды тейлейт чыгар. Бирок онлайнда бир күндө канча адамга пайдалуу видео чыгара алат? Эгерде жок, мен онлайндан акча таппайм, мага кереги жок, акчаны астын айтпай эле койгула десечи. Мен бул жакта мен акча табууну айтпайм. Ал нерсеге басым деле жасабайм. Негизги ар бир адамдын ички баягы оюн карасаңыз, любой адам бир нерсесин элге бөлүшкүсү келет. Байкайсызбы? Любой бир адам ичиндеги бир жанып турган жылдызы болот да. Ошол нерсеси менен адамдарга бөлүшүп, ошол нерсесин адамдарга алып чыккысы келет да. Бул нерсени көпчүлүгү икигай деп коет, көпчүлүгү аны өзгөчөлүк деп коет, же болбосо мен ушундай оюм бар да деп жүрөт, же болбосо ушундай бир немени пландап жүрөм да деп жүрө беришет да. Бирок көпчүлүгү ошол нерсени бөлүшкүсү келет. Бул онлайн ошол нерсени бөлүшкөнгө сонун площадка да. Инстаграм, блог деп айталы. Ажам Канычбековна деген мен окуучум бар. Как раз насачылыгыма келген, өзү врач. Декретте отуруп калганда мен иштебей калдым, болду эми онлайнда мен жыйынтык чыгарайын деп келгенде жаңы келгенде коллегалары, жолдоштору эч ким түшүнгөн эмес. Бирок кийин жыйынтыктарды көрүп, анын подписчиги көбөйүп, жеке бренд өсүп баштагандан кийин баары вау деп сыймыктанышканда, ошол сыяктуу эгерде учурда сизди эч ким колдобой жаткан болсо, анда аларга мындай маани берүүнүн деле кажети жок да. Концентрацияны, фокустун бүт баарын өзүбүзгө коюшубуз керек, кете бериш керек. Контент пландын болушу канчалык маанилүү? Блог алып баруудабы? Контент пландын болуусу
негизи айтат элем контент план сөзсүз болуш керек деп. Анткени туруктуу блог кетиши үчүн контент плансыз туруктуулук мындай ыктымалдуулугу азыраак да. А контент план болсо кача мээңде деп турат. Мисалы көпчүлүк учурда блог алып бараткандарда же болбосо жаңы баштап аткандарда эмнеден чыгарам, эмнеден баштайм деп отура беребиз да. Анан ошол учурда отуруп распаковка кылып алууга дейт элем да. Жанагы айтып атпаймынбы? Көрөнгөнү айтып кеттим го. Ар бир адамдын өзүнүн уникалдуу көрөнгөсү бар. Ошол нерсени чыгарыш керек да. Ошондо гана ал уникалдуу боло алат дедим го. А ошол уникалдуулукту чыгаруу үчүн сөзсүз распаковка кылып чыгыш керек. Ар бир адамдын өзүнө бир адамга салынган формула экинчи адамга иштебейт да. Экинчи адамга салынган формула үчүнчү адамга иштебейт. Ар бир адамдын өзүнүн уникалдуулугу чыгат да. Анан алгач отуруп распаковка кылыш керек, ачыш керек, адамды казыш керек. Кадимкидей жана китеп окуп атканда прям сүңгүп киресиң го, ошол сыяктуу эле отуруп алып адамды мындай сүңгүп казыш керек. Эгерде сизди каза турган адам жок болсо, өзүңүз казыңыз дейт элем. Өзүңүз практика берейин кичте. Өзүңүз кантип казсаңыз болот. Кайра эле отурасыз дагы. Так, мен эмнени айткандан чарчабайм. Мен элерге эмнени жеткиргим келет. Кандай нерселерди айтып берсем мен такыр мындай тажабай айтып бере алам. Эмнени айтсам дагы ушул көзүм жанат деп отуруп, ушундай суроолорду бере бериш керек. Чыккан идеялардын баарын жаза бериш керек. Бир күн отуруп алып, фрирайтинг кылып, полный 30 темалоо, 100 темалоо бүт баарын жазып чыгыш керек. Анан уже ал казылды да. Казылгандан кийин дейт да, эми отуруп алып аны контент планга кылыш керек. Контент план түзөт атканда сөзсүз турда ал кандай форматта чыгат, кандай раскадровкаларда, кандай сценарийлер менен анан бөлүп алгандан кийин, мисалы 1 айлыкты бөлүп алды да, 100 идея чыктыбы же 50 идея чыккан боло турган болсо, аны 1 айга бөлөт дагы, анан ар бир жумага бөлүнгөн темалар, мисалы бул жумага 4 тема бөлүндү. Так эми ушу 4 теманы мен кандай форматта жеткирем деп туруп, анын кайра сценарийине отуруш керек. Муну бул жагынан кирсем болот экен, муну мындай кылып айтып берсем болот экен, буга шалташсам болот экен, буга шпагатка отурсам болот экен деген сыяктуу. Буга кир жууп атып айтсам болот экен. Буга болсо көчөдө кетип баратып айтсам болот экен, машинада сүйлөп атып айтсам болот экен деп раскадровкаларды ойлонуп ошондой кылып тартса болот. Сөзсүз турда айтат элем, неме болуш керек, контент план болуш керек. Еще бул жакта еще от крайности к крайности кетпеш керек. Мисалы, сен контент планыңда бүгүнкү чыга турган 2 видео бар, уже даяр, бирок сен ушундай энергияң келип жашоодо жашап атканда сенде өлүү идеялар келет да. Ошо менен учуруң менен элдерге бөлүшкүң келип атат да. Аны үчүнчү кылып салуу ашыкча эмес да. Аны деле киргизип коюш керек. Ага дагы учурдагы чыккан ойлорго, учурдагы чыккан ачылыштарга сөзсүз турда орун бериш керек. Анткени пландалган нерсеге караганда алардын акыбаты көбүрөөк болушу толук мүмкүн. Мисалга, подписчик көбөйтүш үчүн күнүнө контент алып барып туруш керек деп айтат да. Ал эми стористи киши көрүшүн көбөйтүш үчүн эмне кылуу керек? Подписчик көбөйтүү үчүн күнүгө рeel салыш керек дегенди мен колдобойм. Бул наоборот жеке брендти күчөтүү үчүн колдонулат. Мисалы подписчик көбөйтүү үчүн жакшы жазылган 5 reels болсо, жакшы сценарийде жазылган болсо, ошол деле жакшы аудитория алып келип коет да. Бирок ошо келген аудиторияны кандай биз кайра конвертация кылабыз, кандай монетизация кылабыз, ошол үчүн кайра биз туруктуу блог алып барып баштайбыз да. Мисалы анан стористи көбөйтүү үчүн өзүнүн фишкалары бар. Стористта баягы неменин Instagram'дын өзүнчө бир функциясы болгон үчүн анын дагы биринчи стористи кандай башташ керек, кандай хуктар менен, кандай сөздөр менен баштасак жакшы болот, прогресс өзү кандай болот, вечный прогресс деген эмне, сторителлинг деген өзү эмне, кандай нерсени койсок адамдар көбүрөөк кызыгат, эмнени айтсак, кайсы сөзгө алмаштырсак адамдар жакшы кызык бизге кайра реакция калтырат деп өтүлөт да сабакта. Анын бирин айтып кетейин. Негизи актив кайсы учурда көтөрүлөт, качан кызыктуу бир интрига болгондо. Ошол учурда аябай адамдарга аябай кызыктаган анан көтөрүлөт да акыбат. Анан качан бир сторис болгондо акыбат көтөрүлөт. Көп сторис эмес, бир сторис болгондо. Бирок эми постоянно бир сторис болуу бул кажет эмес, анткени өзүң как личность ачылышың керек, сатуулар жасашың керек. Сен өзүң бир стористи постоянно салып жүрөрсүң, сени эч ким тааныбайт, сен баалуулуң жок, аудитория менен байланышуу жок болот да. Бирок мисалы айына кээ бир анонсторду чыгарыш керек болуп калат, кээ бир маанилүү бир нерселерди чыгарыш керек болгондо мен сунуштайт элем бир сторис менен калтырып койгула деп. Ошондо мисалы учурда бир 2000-3000 адам көрүп атса, сиз 10.000 адам көрүшү мүмкүн, 15.000 адам көрүшү мүмкүн. Же учурда 5.000 адам көрүп атса, 30.000ге чейин чыгышы мүмкүн да. Бизде ошондой болот. Мисалы прогресс учурунда сөзсүз турда запуск жүрүп аткан учурда актив түшөт да. Анан ошондо ортолуктарда биз атайын ушундай бир сторис калтырып, оюндарды ойнотуп, же болбосо атайын интригаларды кылып 50.000 кайра 40.000, 30.000, 60.000ге чейин стористерди көтөрөбүз да. Ошондой мындай техникалар, инструменттер менен көтөрүүнүн жолун сунуштайм.
негизинен бирок окуп бул тармакта билим алып койгону жакшы, ашыкча кылбайт, Конечно, албетте, сунуштайм. Сатууда подписчик аз болсо деле мүмкүнбү сатуу? Ооба, ооба. Буга неме катары, тастыктама катары өзүмкүн айтайын. Мурун баягы көп 25 000 катталуучу бар аккаунтумду жаап, кийин жаңы аккаунт өткөндө 2,5 миң эле катталуучум бар болчу. Бирок ошо 2,5 миң катталуучу менен эле ай сайын туруктуу акчалар табат болчумун. Запустар кылат элем 500 000, 600 000ге 2,5 миң эле катталуучу менен. Анан бул не имеет значения. То есть кандай десем, аз подписчик бар болсо, анын конвертация же болбосо аны монетизация кылуу мүмкүн эмес деген мифти я хочу развеять да. Аны жок кылгым келип атат. Кандай канча подписчик болсо деле аны туура баалуулукка келген болсо, аларды монетизация кылуу, конвертация кылуу мүмкүн. Сиз иштешкен, продюсерлик кылып иштешкен баракчалардын эң чоң кетирген 3 катасын айтып бере аласызбы? Өзүм кетиргенби? Ошол алар өздөрүнүн жеке брендинин контентин же болбосо Инстаграм баракчасын. Негизи эле жалпылап айта турган болсок, бир адамга токтолбой жалпылап айтканда, көп эксперттердин катасы бул ошол баягы көрөңгөсүн ачып, элдерге өзүнүн уникалдуулугун жеткирбөө. Ошондо эле маселе болот. Биз барабыз дагы эмне кылабыз десе, ошо көрөңгөсүн казып чыгабыз да, ошол баалуулуктарды элдердин баарына жайылтып баштайбыз да. Ошодон улам эле топко чыгып, ошодон улам эле подписчиктер келет негизи. Мен сиздин өзгөчө баалаган дагы бир нерсеңиз бул балдарды китеп окууга кызыктырып тарбиялап калган сторисиңизден көрүп калам да. Балдарды китепке болгон кызыгуусун арттыруу үчүн эмне кылуу керек, кеңеш бере аласызбы? Баягы өзүм мындай деп сөз кеттим, баягы жаңы эле эксперт болуп чыгып, анан кийин сразу эле кеңеш берип баштайт го. Ошол сыяктуу балам жаңы эле ишке чыкты го. Ошентсе да 3 жашка чейинки кеңештеримди айтсам укугум бардыр, просто неудобно болуп кеттим. Биз өзүм примерин айтып берейин. Султанды кантип окуусун көндүрдүк. Негизи эле өзүм китепке жакын болгон үчүн бул кандай деп билсем, кичинекей кезимден эле менин апам адабиятчы, анан чоң атамдар дагы үйдө негизи китепке өзгөчө билимге маани берилген үй бүлөдө чоңойгом да. Анан сөзсүз баягы окулбаган учурда дагы балдардын баарын окуткан үй бүлөгө кирем да. Анан үйдө толтура неме китептер турчу. Анан 5-4 классыман баштап чоң адабияттарды, уже көркөм адабияттарды окуп баштадым. 8 классымда билем Айтматовдун 7 томдугу, 8 томдугу бар эле, ошону окуп бүтүргөм. Сыңган кылычты бүтүргөм. То есть келкел ошондой романдарды уже окуу учурунда жайлоодо жүрүп окуп бүтүргөн үчүн мага китеп менин жашоомдо такыр башкача роль ээлейт да. Анан бирөө дуга күнүнө барсам деле, кимге белек бергим келсе деле дароо эле китеп бере берем да. Анткени мен ал нерсени өтө баалуу нерсе катары элестетем. Анан университетке окууга тапшырганда дагы китеп чөйрөсүндө жүрүп калдым да. Ал дагы мындай подтверждение болду да. Сат баштаганда да кайра китеп дүкөнү ачылып калат бай. То есть ушундай фазылдар топтолду. Ошон өзүм деле азыр деле жашоомдо китеп бул өзгөчө ролду ээлейт. Өзүм китеп окусам да китептер тизилип туруусун каалайм да. Окулбаган китептер болуп калса да. Анан бала эне болгондо дагы өзүмө сурай бердим, мен кандай баланы тарбиялагым келет, же болбосо балам китепкөй болуп чыгыш үчүн мен эмнелерди кылышым керек деп туруп, кичинекей кезинен баштап 6 айынан 5 айынан тарта кичинекей жанагы 35 сомдук эле китептер бар го, любой жерде сатылат, жана кичинекей чука китептер эле, ошолорду биринчи сүрөттөрү көп болгон, сөзү аз, 2-3 эле сөзү бар, просто сүрөттөр менен болгон жомокторду сатып берип баштадым. Ал 6 ай, 7 ай, 8 айга чейин эч нерсе мындай реакция бербейт, бирок сен айтып берип атканың угуп жата берет да. Башында Султан ошентчи мен айтып бере берет элем, көрсөтөт элем, бул эмне деп анан жомокторду айтат элем, ал реакция да берип коет эле, кээде туруп что-то жаман эрте башталды окшойт деп өзүм ойлонуп кетет элем. Бирок азыр карасам туура кылган экенмин. Анан 8-9 айынан баштап активдүү немелерди кошуп баштадым, карточкаларды кошуп баштадым, жанагы жаныбарлардын өзүнчө түрлөрү, жемиштердики ар кайсы жагынан. Анан 1,5 жаштан 1 жаш 2-3 айынан баштап жомокторду уже кошуп баштадык. Наначы сөзсүз жомок окуп берет элек. Сөзсүз дегенде конечно кээде окубай деле калабыз, бирок мына көп учурда окуп бергенге аракет кылат элем. Анан уже 2 жашынан эң кызыгы еще балам ушунча китеп окуп берсем дагы, ушунча ал менен сүйлөшсөм дагы тили кеч да. Анан жаман өзүм күнөөлөй берет элем. Мен ушунча сүйлөшсөм, ага ушунча вложение кылсам, эмнеге мунун тили чыкпайт депчи. Анан көрсө ар бир баланын өзүнүн бай индивиди экен да. Анан тили чыккандан кийин баягынын баарын төгүп баштабады. Кайра азыр күнүнө мисалы 3 жаш 3 ай болуп калды, 2 жаш 9-8 айынан баштап так сүйлөп баштады. 2,5 жаштан баштап айтайын. Күн сайын уже ал китеп окуп берсең уктабайт да.
сүйлөсөң апа эмне сүйлөп атасың мына тууралуу сүйлөшөлү дейт. Көтөрүп келе алат китептерин, неме очередтешип же кызыксыз болгон китептерин улам алып коем башка жака, анан кийин кызыктуу китептерин калтырып коем. Анын кызыгы бүткөндө кайра алып коем, ушинтип анан неме кызыгуусу күчөдү. Азыр атасы турса деле мисалы телефонду калды эле бала да көргүсү келет, аябай кирип кетет. Телевизорго кирип кеткен учурда да Султан кел китеп окуйбуз десем сразу китеп окуйбуз деп туруп өчүрүп келип жомокко келет да. Анан ошого бул немеси эле ошол кичинекей кезинен баштап китеп менен чогуу чоңойгон үчүн деп эле айтам. Анан мага ошол убакта жаңы төрөлгөндө жаңы как раз декретте отуруп өзүң менен өзүң погружение болосуң го. Ошондо жалган китепкөй апаларга подписка болуп алгам да. Сунуштайм, эгерде сиз азыр жаңы төрөгөн болсоңуз, даже подписка болуп аткан адамдарыңызды текшерип чыгыңыз депчи. Анткени азыр приоритетте сизде эмне? Ошого карап туруп, ошондой маалыматты ала турган адамдарга катталып чыгыңыз депчи. Ошол убакта мен жанагы Улан Эгизбаевдин аялы бар эле го, билесиз, атын унуттум, эжени. Сапаргүл эже. Ошол мага аябай таасир берген. Бир күнү аны мен такыр тааныбайт да болчумун да. Рилс эми кайсы жактан чыгып калды, же отметкадан көрдүм. Карасам баласы меникине Султандан бир аз эле чоңураак экен да. Толтура китеби бар экен. Ошол мага аябай триггер болгон. Эмне үчүн мен балама мынча китеп сатып бербейм деп барып дароо китептерди сатып алып, анан өзүнчө библиотека тосуп, китептерин көбөйтүп баштаган десем болот да. Анан азыр дагы кайсы жерге барбайын китептерди сатып алганга, эмне кызыктуу болсо ошол мисалы игрушка туруп же болбосо китеп турган болсо, балам жок болсо китеп сатып келем да, же болбосо кызыктуу жомок сатып келем, же болбосо развивашки китептерди берем. Эгерде балам менен барып калсак, албетте неме игрушканы тандайт. Ошентип маани бердим. Кичинекей балама ага өзүнчө азыр пока мен неме тандап бере элекмин, китеп алып бере элекмин. Анткени абасынын китептери ага уже жетиштүү болуп атат. Ойлоп атам эми азыр ага уже пара депчи, жаңы өзүнө ылайык карточкаларды сатып берүү деп. Ушул процесс болгон. Ушул эле суроого отурлайбы? Азыр көпчүлүк энелер чарчашат, чарчайт дегенде багы көп учурда Инстаграмдан тура эмес бирөөгө катталып алып, анын жашоосун идеал тутушуп, стресске түшүшөт. Анан ошондон улам баланы тынчтандыруу үчүн көп учурда телефон беришет да. Сиздин дагы жолдошуңуздун дагы жумушуңуз көп учурда онлайнга басым жасагандыктан балага түшүндүрүп айтасыздарбы? Биз телефон аркылуу иштейбиз. Түшүнөт да, же сиздерге колдонгондо ал дагы телефонго кызыгабы? Кызыгат, бала көргөнүн жасайт да. Ата энем эмне кылып атса ошону жасайт. Мисалы мен буну примерде да көрдүм да. Султан мен эмне кылып атсам жаныма келип кошо жасагысы келет. Ошондой эле Барсбек агасын көрүп, агасы эмнени жасаса ошону жасайт да. Мисалы тамак жасап атсам, апа мен тамак жасашайынбы сен менен деп келип кошо тамак жасашып баштайт. Мен телефон чукулап баштасам болду, ага уже неинтересно болуп баштайт да. Апа мага телефон коюп берчи, апа мен YouTube көрөйүнчү деп баштайт да. Ошон үчүн биринчи кезекте сразу мен өзүмө тың дейт да. Өзүбүз пример болушубуз керек деп. Анан Султан бар учурда көп телефон чукулабайм. Сразу зарядка сабап коем же алып коем. Анан пульттарды алып коюп, башка жумуш менен алек болгонго аракет кылам да. Кел андан көрө экөөбүз печенье жасайбыз деп сразу буруп кетем. Ошондо печенье жасайбыз деп туруп барып печеньеге отуруп кетет да. Анан Султан 1 жаш 9 айларындагы 8 айларынан баштап YouTubeга аябай зависимый болуп калды да. Өзүбүз байкап алган алды да, ага зависимость кылып коюппуз. Бир айдын ичинде эле бат эле болуп кетип турбайбы балдардык. Анан ошондо телефонумда YouTube'ду өчүргөм. Ошол барабар где-то 1 жылдай YouTube жок жүрдүм да. Анткени балам менин телефонумду көрүп, анда YouTube бар деп билип дагы кечке сурай берет деп. Акыры уже балам уже көнүп калган. Апа сенде YouTube жок да дейт. Турса деле тийбейт да. Анткени ал жакта мындай алга интересный бир нерсе жок да. Ошон үчүн азыр деле YouTube'ум бар, кача ал көрбөйт. Неме көрбөгөн вкладкага киргизип койгом. Бирок менин телефонумда YouTube бар деп эсептебейт да. То есть ушундай мераларды колдонсо деп сунуштайм. Сөзсүз түрдө балдардын көзүнчө, эгерде онлайн иштеген апаларды түшүнөм, сөзсүз 1-2 баягы сааттарды, графиктерди пландап туруп, анан так мына учурда мен балам жок болот экен, ошол учурда мен телефон карабайм, бул учурда мынтейин деп туруп пландаштырып алса жакшы эле болот дейм. Азыр иштеп аткан учурда кантип балансты алып кетебиз десеңиз, мисалы күнүнө жумасына жок дегенде Барсбекке өзүнчө 1 күн бөлгөнгө аракет кылам, Султанга өзүнчө 1 күн бөлгөнгө аракет кылам, атасына 1 күн бөлгөнгө аракет кылам да. Ушундай кылып баланс сактаганга аракет кылам. Мыкты айымгатар үлгү экенсиз, бирок чын эле суктандым, машаллах. Негизи жеке брендке кайра кайтып келсек, ушул тармакта сиздин өзүңүздүн кетирген каталарыңыз болду эле болсо, башкаларга ошолорду кандай кылып сунуштайсыз? Ушул каталарды кетирип албош үчүн мындай аракеттер жасагыла деп сунуш айта аласызбы? Аябай көп. Кайсысынан баштайт? Сону айтыңыз. Негизи эле любой адамда бир жаңы нерсени баштаганда страх бар да. Коркуу. Ооба. Эмнеден коркот? Мисалы,
баары эле атактуу болгусу келет, бирок ошо атактуулуктун жүгүн көтөргөн страшно. Баары эле чоң акча тапкысы келет, бирок ошо чоң акчанын жүгүн көтөргөн аябай коркунучтуу. Ушундай тяжесть да. Анан ошо айтып атпаймынбы, жана 2,5 миң катталуучу менен көпкө жүрдүм депчи. 2 жыл мен жөн эле жүрдүм да. Анткени мага масштабка чыгуу ушунчалык кыйын болчу. Ушунчалык страшно. Азыр ойлосом, калп эле ал убакта ойлогом жөн эле жүрөм депчи. Чындыгында эмнеге ал баарын билип туруп, баарын кылып туруп эмнеге чыккан эмесмин да. Азыр ойлоп, азыр анализ жүргүзө турган болсом корком. Чоң блокко чыгып, проявленность болуп, атактуу болгон Нуризаны элестете алган эмесмин. Элестетсем дагы ага уруксат берген эмесмин. Ошончо бүт закадран бүт баарын жасап жүрө бергем, камеранын артына тыкылдатпайм. Конечно, онлайнда почти 8 жылдан бери, 7-8 жылдан бери жүрөм. Баарын билесиң, баарын кыласың, бирок өзүңө ал нерсени кылууга уруксат бербейсиң да. Анан 2024-жылдын аягы болуш керек. Ооба, 2024-жылдын аягы өзүм ушундай сентябрь айлары точка койдум. Всё, стоп. Как раз ошол убакта жаңыдан жакшы өзүмө көп нерселер, контентте көп нерсени позволять этип баштагам. Анан сен либо масштабка чыгып до конца кетесиң, же болбосо болду, бул жакты жыйнаштырып жөнөкөй адамга айланасың депчи. Анан ошол точка невозврата болгон. Ошодон баштап олуттуу кириштим. Альхамдулиллах, 1,5 жыл болуп калды. 1 жылдан өтүптүр, 1 жыл. Сонун жыйынтыктар. Ага чейин деле мен баягы сарафанный радио менен таанып келип окугандар толтура болчу. Кирешем ошол эле ойдон деп айта алам, бирок өзүм проявленность жагынан өстүм деп айтам. Анан ошого азыр аябай мыкты эксперттер бар да. Офлайнда катылып жаткан толтура сонун адистер бар, толтура сонун адамдар бар. Бирок алар өзлөрүнө проявленный болууга уруксат бербегени үчүн, баарын идеализировать этип отура бергени үчүн көп нерседен кургалып атат да. Ошол убакта мен да эмнеге отургам? Мен да өтө идеализировать этип элем. Так, баары эстетика болуш керек. Так, мына жерде шрифт, мына жерде, мына жерде оңдо, мына жак солдо, мына өңү мындай болуп калыптыр, муну өчүрүш керек. Бир видео 3 күн монтаждалып, мисалычы, аябай неме процессти кыйындатып, еще идеализировать этип, идеальный моментти күтүп, анысы менен чогуу еще коркуп, то есть ушулардын баары кошулташып болуп кеткен да. Ошентип отура бергем. Перфекционист болуш керек, идеализировать этиш керек каерде? Эне болгондо. Энелик ролдо. Перфекционист болуш керек каерде? Продукт жазганда. Перфекционист болуш керек упаковкада. Перфекционист болуш керек продукттун начинкасын иштегенде. То есть ошол жерлерде өзөгүндө перфекционист боло турган болсоң, калганында кой берип коюш керек. Анткени процесс кетиш керек. Биз наоборотбуз да. Процессте перфекционист болобуз да. Бул жакта продуктубузга, же болбосо товарыбыздын өзөгүндө прям перфекционист болбойбуз да. Ошон үчүн сунуштайм. Азыр эгерде бардыгын идеалдаштырып, бардыгын перфекционизм менен жасап отургандар болсо, жок, кой бергиле дейт элем. Биздин эфир дагы соңуна жетип баратат. Анан баягы азыркы коомдо негизи эле бүт тармактан өзүңүздү баягы убактымды тең бөлүштүргөнгө аракет кылам деп атпайсызбы? Көпчүлүк үй бүлөлөр азыр кээ бир айымдар жолдошуна баш ийбегендиктен, онлайндагы кооз болгон нерселерге кызыккандыктан дагы көпчүлүк үй бүлөлөрдө мамиле бузулуп атат, эки жолго түшүү болуп атат. Сиз негизи эле үй бүлөлүк жолдошуңуз менен айым катары баш ийүү, ошол эле катарда өзүңүздүн дагы кызыкчылыгыңызды жоготпой, каалаган жан дүйнөңүз каалаган жумуш менен иштешүүдө кандай бир айымдарга кеңеш бересиз? Ушул кеңешиңиз менен жыйынтыктайлы. Жакшы, сон бат эле бүтүп калдыбы дегендей болду го. Бир самым эле мындай сунуштайт элем, приоритет койгула депчи. Приоритет анан сөзсүз түрдө элек болуш керек, фильтр болуш керек. Приоритет койгондо сен учурдагы сенин жашооңдо приоритетте эмне турат биринчи кезекте? Баягы көпчүлүк айымдар турмушка чыгат да, бирок эмне үчүн турмушка чыкканын аңыз мындай маани бербейт да, до конца түшүнүп жетпейт. Ошол эле учурда көпчүлүк аялдар жолу салынат, бирок эмне үчүн жолу салынганын маңыздап жетпейт да, байкайсызбы? Көпчүлүк эркектер үйлөнөт, бирок эмне үчүн үйлөнгөнүн сезбейт да. Жөн эле жашап жүрө беришет да. Анан ошо сунуштайт элем. Сөзсүз түрдө ушул максаттарыңыздарга, кылып аткан жумуштарыңыздарга жакшылап үңүлүңүздөр депчи. Эмне үчүн күйөөгө чыктыңыз эгерде ага баш ийбесеңиз? Эмне үчүн бала төрөдүңүз эгерде ага убакыт бөлбөсөңүз? Эмне үчүн кайын журтка бардыңыз эгерде ага кызмат кылууга даяр болбосоңуз? Эмне үчүн блог алып барып атасыз эгерде бул жакта баллуулукту берүүгө даяр болбосоңуз?
же болбосо эмне үчүн блог алып баратасыз, бул жакта хейтке даяр болбосоңузчу. Ошол суроолорго мындай чыны менен жооп бере турган болсоң, анда баардык розовый очкилер түшөт да. Мындай кадимкидей. Анан көп аялдардын, жана айтпадымбы, эркектер биздин баш ийбей кетүүбүздөн, өзүнчүл болуп кетүүбүздөн, биздин фытыратыбыз ошол да. Ошодон коркот да, көп учурда аялдарды басат да. Мен бегим Аллах ыраазы болсун. Же мен ушундай бул анып кетпейт деп ишенгенби билбейм. Бирок андай кыскан жок да. Өзүмө өздүгүм боюнча калтырдым. Мисалы, көп тааныштарымды карай турган болсом, турмушка чыккандан кийин чүнчүп кеткен, же кыз кезинде ачылбай калган, кыз кезинде күлбөй калган, ойнобой калган, же болбосо кыз кезинде көп нерсени өзүнө позволять этпей калган. Эмне үчүн? Жолдошу уруксат берген эмес, анын табиятын прям баскан да, болушунча өзүнүн квадратына салган да. Альхамдулиллах, бегим анткени жок. Мен кандай болсом ошондой болуп калуума жана ошондой болуп проявленный болууга уруксат берди да. Анан дайым айтат эле, эми мен билем, сен өзүң осознавать этип келесиң, түшүнсөң деп туруп, анан мен бир жолду ал кача билип турса дагы ошол нерсени басып өтүп, пока башыман ошол нерсени бир жеп отуруп калганга чейин унчукпай уруксат берет да. Ошонусу иштейт элем. Анан аялдарга айтам, эгерде жолдошуңузга баш ий албасаңыз, анда ал жашоонун кажети жок. Эгерде аны силей албасаңыз, эриңиз катары силей албасаңыз, анда ал үй бүлө болуусу мүмкүн эмес. Анда бала эне сыйлабаса, эне атасын, күйөөсүн сыйлабаса, бала дагы атасын сыйлабайт. Энеден пример алат да. Ошого сунуштайм. Эч качан көбүп кетпеңиз, эч качан жолдошуңуздан өзүңүздү өдөкөт көрбөңүз. Же болбосо наоборот аны аябай идеализировать этип кетпеңиз. Исламда сонда баардык өзүнүн ролунда салынып берилгенчи, акыйдага кайтып, фильтрден өткөрүп, розовый очкилерди чечип, анан максаттарды кайра кое алыңыз деп сунуштайт элем. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, бүгүн биздин айткым келет подкастыбыздын коногу жеке бренд боюнча продюсер, наставник Нуризайым болду. Аллах ушунчалык ыраазы болсун. Бүгүнкү айтып бергениңиз чындыгында адамдарга пайдалуу болсун деп ниет кылалы. Убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайм. Көп адамдардын жан дүйнөсү каалаган жеке бренд боюнча болобу, үй бүлөлүк болобу, деги койчу бардык жагыңыздан пайдалуу болуп эле жүрө бериңиз. Сизди сыйлайбыз, бар болуңуз. Ак ыраазы болсун, чоң рахмат. Ассаламу алейкум.